силер менен бирге болуп бир команда болгонум үчүн ыраазымын. Негизи эле бул сабакты, курсту аябай көптөн бери каалап, анан бирок аябай коркуп келгем да, потому что Кундузду Эмнеге? көргөн Кундуздун корком да, потому что бул мындай кичинекей болсо деле эле бетке айтып анан мындай постоянно движенияда болуп, даже ооруп калсам дагы менин кызым калбайт, ооруп калсам да менин немелерим калбайт, балдарым ооруп атат, мына көрүп атасыңарбы, мен зато калтырбайм десем мен эле мындай мурашка болуп кетчү да, ёлки дедим, бул мени өлтүрөт го депчи. Бирок келдим, баары бир баягы если ниет кылсаң, Кудай ошол күндү берет экен да, жөн эле берди чынында. Ошо анан 2 күндөн бери окуу башталып атат, бирок менде ушунчалык тоскоолдуктар, 2 күндөн бери балдарым өмүр бою калбаган балдарым садиктен калып баштады, өмүрү үйгө келбеген күйөөм мага жармашып баштады. Сиңер үйгө келсең деп элечи, анан ушунчалык мындай таң калып атам да, видите, как биздин эмебиз зона комфортдон чыккысы келбейт да, самом делечи мындай мозгду уксаң, сени чыгаргысы келбейт да, бир нерселерди тартып артыңа тартып берет. Анан ошолорду кабыл алып эле мындай бул жерде гибкость иштеш керек экен да, мягкость иштеш керек экен, аларды да түшүнгөндү билиш керек экен, анан ошондон кичине өзүңдүн выгодаңды да тапканды билиш керек экен да. Анан мен азыр барам анан ии мындай кылып турчу, мынтип турчу деп эле ушинтип офиске эмне болуп келип калганын билбейм да, үйдө отурдум эле жана балдар мененчи. Ошо баарыңарга ийгилик каалайм.